Айлыкта иштегендер ниет кылат. Айлыгым турат, бирок дагы кошумча иш ачып коеюн дегендер көңүл бургулат. Эмне үчүн буга чейин ачпайт? Дагы канчага чейин ачпай жүрөт? Бир эле себеби бар. Чыгынуу жок. Качан баштайм деген суроого жооп жок. Биринчиси, качан баштайсың? Айлыкта иштеп туруп эле кошумча бизнести кирешени качан баштайсың? Ушуну белгиле. Майда, апрелде, июнда, эмики жылы. Экинчиси, бул ушул баштаганга чейин эмне иш кылышың керек? Мен айтам, үйрөнүшүң керек. Айлыкта иштеп атып эле бизнес эмне? Кайсы бизнес чыгаша, кайсы бизнес киреше, кайсы бизнес ал трендте үйрөн, изилде. Жана үчүнчүсү, ушуларды изилдөө, үйрөнүү үчүн убакыт бөл. Адат кылып кой. Күнүнө жок дегенде 2 саат үйрөнүүгө берем. Жана эмнелерди үйрөнөсүң, ошонун тизмесин түз. SMM'ди үйрөнүшүм керек, Instagram'ды үйрөнүшүм керек, кардар тапканды үйрөнүшүм керек, CRM'ди үйрөнүшүм керек. Ушуларды айлыкта иштеп туруп эле күнүнө 2 сааттан үйдө убакыт болуп үйрөнсөм болот. Айтмакчы, биз ушунун бардыгын бир тренингке чогултуп койдук. Ушунун бардыгы 2 ай убакыт бересиң бизге. 2 ай ичинде биз ошону кадам үйрөтүп беребиз. Анан өзүңө ишенген күнү акырын айлыгыңа кошумча кирешени баштап ала бересиң.